Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Ташкент шаарында Түрк мамлекеттер уюмунун коопсуздук кеңештеринин катчыларынын экинчи жолугушуусуна катышты. Иш-чаранын күн тартибинде бир топ маселелердин катарында коопсуздукту камсыз кылуу, терроризмге, наркотрафикке жана адамдарды сатууга каршы аракеттенүү, санариптик мейкиндикти коргоо чөйрөсүндө кызматташууну активдештирүү жаатында биргелешкен күч аракеттерди координациялоо тематикасын талкуулоо каралган. Марат Иманкулов белгилегендей, бүткүл дүйнөлүк коомчулук катары эл аралык террористтик жана экстремисттик уюмдардын коркунучтары актуалдуу ойдон калууда. Алардын кыйраткыч аракеттери өнүгүү жана интеграция иш-чараларын үзгүлтүккө учуратууга багытталган. Өз кезегинде уюмдун ишмердүүлүгү аймактагы туруктуулукту, коопсуздукту бекемдөө идеясын колдогон ар кандай көп тараптуу форматтар менен байланыштарды кеңейтүүгө, өз ара аракеттенүүгө багытталышы керек. Жолугушуунун алкагында Коопсуздук кеңешинин катчысы, Өзбекстандын президентинин алдындагы Коопсуздук кеңешинин катчысы Виктор Махмудов жана Түркия Республикасынын президентинин администрациясынын алдындагы Улуттук Коопсуздук кеңешинин баш катчысы Сейфуллах Хаджымуфтооглу менен эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Анда аймактык коопсуздук жана өлкөлөр ортосунда өз ара аракеттенүү маселелери талкууланган.